Учурда Баткен районунун Булак башы жергесиндеги чек арачылардын ортосундагы болгон ок атуу толугу менен токтолду. Азыркы учурда чек арачылардын, милициянын жана УКМКнын областагы жетекчилери, Сагдуу областынын күчтүү структуранын жетекчилери менен бирдикте иликтөө ишин алып барууда. Калган Баткен областындагы участоктардагы чек арада кырдаал жалпысынан тынч, чек аранын кырдаалы чек арачылардын көзөмөлүндө. Кыргыз-тажик чек арасында абал курч. Тажик тарап улам ок чыгарууда. УКМКнын чек ара кызматы саат 11:30 карата кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу маалымат берди. Билдирмеге караганда, Баткендин Булак баш аймагында абал дагы эле курч бойдон калууда. Жеринде УКМКнын чек ара кызматынын Баткен облустук башкармалыгын жетектеген Кыялбек Төлөнбаев менен Согдо облусунун чек ара башкармалыгынын башчысы Пиракзодонун жолугушуусу өтүп жатат. Ок атууну токтотуу боюнча жетишилген макулдашууларга карабастан, тажик тарап улам кыргыз чек арачыларын көздөй ок чыгарууда деп айтылат маалыматта. Кыргыз тарапта жабыркаган жана жарадар болгондор жок экени кошумчаланды. Чек ара кызматы ок атышууну токтотуу жана чек ара чатагын күчөп кетишине жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүп жатат. Эскерте кетсек, УКМКнын чек ара отряды Баткен районунун Булак башы тилкесинде кызмат өтүп жаткан учурда Тажикстандын чек ара отрядын аныкташкан. Алар мурда түзүлгөн келишимдерди бузуп, мамлекеттик чек аранын белгиленбеген тилкесинде күжүрмөн позицияларды ээлеген. Кыргыз тараптын аймактан чыгып кетүү боюнча мыйзамдуу талаптарына көңүл бурбай, тажик чек арачылары ок чыгарган. Буга жооп катары Кыргызстандын чек арачылары да курал колдонушкан. Чек арачылардын ортосунда атышуу башталып, тажик тарап минометторду колдонгон.